саламатсызбы камчыбек ата? Мен Кемин шаарынын тургуну Шакира Васема. Мен 9 жаштамын. Мен Жалил Садыков атындагы номер 1 мектебинин окуучусумун. Мен бул мектепте 3 жылдан бери окуйм. Менин апам ушул мектепте 3 жылдан бери мугалим болуп иштейт. Биз ушул пандемиянын айынан кыйналып, үйдө ун жок калып, мектепке тамакка төлөгөн акчаны апам сураса, бул акчаны эмне сурайсың деп мектеп жетекчилери апамды ушул күнгө чейин кордоп, өзүнүн укугун тебелеп келишет. Апам көп жерлерге кайрылышты, бирок апамды эч ким уккан да караган да жок. Ушул 2020 жылы 18 декабрда апам үйгө келип, үйдүн алдына кубап калды. Биз 11 жаштагы байкем экөөбүз апамды араң үйгө киргиздик. Мен шашылып тез жардам чакырып, тез жардам келгиче эшикте тез жардамды күтүп турдум. Тез жардам келип, апама ийне салып, дары берип кетиш. Апамды өзүнө келтиргенде апам баарын айтып берди. Ушул мектеп жетекчилери апамды ушул күнү мектептен кордошуптур. Апамды ушинтип жыгылганга чейин жеткиришиптир. Кокус апам оорулуу болуп калса, биз байкем экөөбүздү ким багат? Камчыбек ата, мен ушул жаңы жылдык белектен сизди Кемин шаарына келип мектептерди текшерип, апама көңүл буруп коруңузду каалайм. Мен сизден жаңы жылдык белекке ушуну көп суранам. Камчыбек ата, ушул мамамдын укугун эми сиз келип ушул байкем экөөбүз апам оорулуу болуп калса, бизди ким багат? Мен сизден көп суранам. Ушул Кемин шаарына келип мектептерди текшерип, апама көңүл буруп коюңузчу.